Ошентип күнүгө эрте менен ишке карап жөнөйм. Заманга жараша машина минип алып, анан ден соолукту ойлоп кайра кээ күнү жөө келем. Анан кээде эрте менен ушу ишке чейин Сулайман тоосуна чыгып түшөм. Өзүм ошо Черемушка районунда турган үчүн Сулайман тоого жакын турам. Эрте менен намаздан кийин эле чыгып, Сулайман тоого чыгып түшөм. Анан жуунуп таранып алып ишке жөнөйм. Жөө келем. Кээде анан ушу окуучулар менен концерт же башка нерсе болгондо, машина керек болгондо машинаны минип алам. Болбосо жөө эле келе берем. Концерт болгондо эле ушу машина минип коем. Себеби комуз, кийим дегендерди көтөрүш керек. Окуучулардын кийимдери дегендер, ушулардын баарын көтөрүп алам. Көтөрүп жүрбөйлү деп анан ушу машина минип алам ошол күндөрү атайын. Мен машина мингениме 16 жыл болуп атат. Ошон үчүн машина мингенден андай проблема жок. Кичине могу машиналардын тыгындары эле кичине адам жүдөтпөсө, ата жакшы мындай. Өзү Черемушке бизде жакында мына 3 километр эле чыгат. Жөө келем да, жөө келгенде ушу 3 километрди кадимкидей эле жөө басып физарядка болот бир жагынан. Бир күндө шагомер коюп алгам да. 12.000 шаг басканда 15.000ге чейин басам. Шаг неме болчу, ошол где-то 15 километр болуп калат. Анан Домбут жака иш болуп калса, барып калсам же базарга деле жөө кеткенге аракет кылам да, жөө басып. Көбүнчө жөө жүргөндө ушу бир 2 жылдан бери ушуну адат кылып алдым. Жөө басып атам. Бир жагы ден соолукка, экинчи жагы дайым эле машина мине бергенден көрө, анан маршрутка түшкөндөн көрө мына пандемияда андан көрөкчү жөө таза абада эле басайын деп жөө басып атам. Мүмкүн болушунча маршрутта жүрбөгөнгө аракет кылам. Эл көп жерде. Мынантип көзүмө келечек көрүнгөндө бир башкача сезимдер пайда болот. Себеби менин өмүрүм ушул жерде өттү десем болот. Жаңыдан институтту бүтүп эле 21 жашымда институт бүткөн болсом, ошондо келип ишке кирген болсом, мына пенсия жашына келип жеттим, пенсияга чыктым десем да болот. Ошого чейин ушул бир жерде, башка жерде иштеп көрбөдүм. Эми мектептерде чакыруулар болгондо кошумча иштеп аттым, бирок ушул жерден иштен чыкканым жок. Биринчи эле кирген боюнча ушул жерде иштеп, ушул жерден пенсияга чыгып дегендей. Иш болгон күндөрү бир башкача бир шаң болот да, ишке деген баары бир эми өмүр бою ушул институтту бүткөндөн бери эле ушул балдардын келечек чыгармачылык борборунда иштеп келатам да. 35 жыл болуп калды иштегениме. Ошол бүткөнүмдөн бери институтту бүтүп эле келип ушул жерге кирдим ишке. Ошондон бери ушул жерге келип кетем да. Анан мен келген мезгилде жалаң орустар иштейт болчу. Ал убакта азыркыдай келечек эмес, пионерлер үйү деп аталчу. Союздун мезгили болчу 87 жылдан бери. Мен ушу 35 жылдын жүзү болуп атат иштегениме. Эмесе, азыр мен силер менен өтүлгөн Атай Гонбаевдин Жаштар маршы деген көйсүн кайталап чертебиз, кол ойнотууларын үйрөнөбүз. Ошон үчүн азыр биринчи комуздарды күйлөп алалы. Кимдин комузу күйдө экен, кана текшерип көрөлүчү.
Тыныштанып тур, башка үн чыгарбайбыз. Кана? Балдарды келгенде музыкалык жөндөмүн текшерип туруп алам, сөзсүз түрдө. Казанда болсо чөмүчкө чыгат деп коет эмеспи Кыргызда. Ошол эгерде музыкалык жөндөмү жок болсо, ал баланы үйрөтүш өтө кыйын. Албетте эми 1% талант менен 99% эмгек деп коет. Эгерде ушундай арасында азыр деле бар окуучулар, ошондой музыкалык таланты жок, бирок үйрөнүп аткан окуучулар бар да. Эми албетте көбүрөөк эмгекти талап кылат. Анан бирок негизинен таланттуу балдар келет. Кана эмесе балдар, бүгүн силер менен биз Атай Огунбаевдин Жаштар маршы деген күнүн өткөнбүз. Ушул күнүн анда кол ойнотууларын үйрөнөбүз. Биз жөнөкөй эле ойноп үйрөнгөнбүз, азыр эми кол ойнотуусун үйрөнөбүз. Кана башынан баштап күнү баштап кол ойнотууга чейин ойноп көрөлү. 1 2 3 жерге чейин ойнодук. Эми кол ойнотуусун карап турабыз. Биринчи реля деп, ошо жерде үйрөнгөнбүз өзү. Кол ойнотуунун биринчисинде манжабызды карап тургула, оң колду бармак менен түшүп, анан кайра өйдө чыгабыз. Реля, реля деп ойнотобуз. Макулбу? Анан калганын билебиз. Реля, 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 реля. Эми миге келдик, мини өткөндө жөнөкөй ойногонбуз, азыр карап тургула. Алаканды өйдө каратып туруп, бурап келип туруп, сөмөй менен чертебиз. Түшүнүктүү? Мынайка. Түшүнүктүү? Мындай калганда алаканыбыз асманды карап калыш керек. Түшүнүктүү? Кана баарыбыз бирдей аткарып көрөлүчү. Миля деп туруп, ошол боюнча кайра кайтабыз. Миля. Түшүнүктүү? Барып, кайра кайтат экенбиз. Кана ушуну кайталап көрөлүчү. Миляны 1 2 3. Эми фаля, фага. Фаны тура түшөбүз, ылдыда белгилеп койгом, Кана фада эми реге окшоп биринчидегидей баш бармак менен түшүп туруп, анан чыканакты өйдө көтөрүп туруп, колдун артына келип калат. Көрдүңөрбү? Алаканын. Мындай урабыз. Түшүнүктүү? Кана дагы бир жолу. 1 2 3. Фаля деп туруп, фаля. Эми кайрадан миге чыгабыз баягыдай эле. Миля, ла, миля, миля, реля, 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 до ми до си ла ла ла, до ми до си ла ла ла, ла ла. Колумуздун башын ылдый түшүрүшүбүз керек. Сен кол ойнотууну түшүнбөдүңбү? Ойноп көрчү, кана. Ооба, дагы. Миляны ойноп көрчү. Миляны. Аты жок менен ойнойбуз. Кана. Мынаяка кыл. Азамат. Эми фаляга түшүп көрчү, фага. Реге окшоп түшүп туруп. Чыканакты өйдө көтөр кызым. Мындай кылып тур, анан кийин, өзү эле колуң көрдүңбү? Колуң артып түшкөнүп калды, анан тартып уруп коесуң, Жакшы. Дагы ким түшүнбөдү? Түшүндүңөрбү? Бардыгың эле. Мунарбек ойноп көрбөйсүңбү? Кана? Реден баштап. Рени кайсы манжа менен ойнойбуз? Ортоңку манжа менен, кана? Кандай кылабыз дедим? Алаканды асманга алып туруп, анан колубузду бурайбыз дедим, Бурап келип туруп, мына сөмөй менен мындай кылып туруп, алаканды мындай кылып жазабыз. Көрдүңбү? Анан ушул боюнча кайра артка кайтабыз. Мындай кылып. Эми кайра. Дагы. Жакшы. Фага түшчү. Түш. Фа. Тартпайсың фаны. Ляны.
чыканақты өйдөрөк көтөр болом. Өйдө көтөрүп туруп анан кийин урасың. Азамат, түшүнүктүү, а? Кимге дагы түшүнгүңөр барыңар эле? Мен өзү келгениме аз эле болду. Келгениме 2 ай болду. Ошондо мен 2 айда 6 күн үйрөндүм. Кербездин деген күйсүн, одан кийин Атай Огонбаевдин жаштар маршын, одан кийин желпимен үйрөндүм. Одан кийин Солтон Сары, одан кийин балалык, азыр чоң кербезге келдим. Нота менен үйрөнгөн негизинен жакшы. Нота менен үйрөнгөндө мугалимге оңоюраак болот да. Себеби нотаны көрсөтөсүң, нотаны тааныгандан кийин көрсөтүп эле койсоң, ошону ойноп келе берет. Ал эми угуу жөндөмдүүлүгүнө неметкенде кичине мээнет көбүрөөк кетет. Анан бирок анда сөзсүз түрдө музыкалык талант болуш керек. Бактыгүл Исаковна келечек балдар чыгармачылык борборунда 87 жылдан бери эмгектенет. Бул биздин ветеран эжекебиз. Ушул жерге ошол окууну бүткөндө эле келген экен. Ошондон бери быйыл ошо 30 жылдан ашуун эмгектенип жатат. Бактыгүл эжекенин сабагы аябай кызыктуу болот. Бул азыркы мына заманбап усулдарды колдонот, инновациялык методдорду колдонот. Балага өтө тарбияны курч берет, анткени талапты аябай катуу коет. Ошондуктан эжекенин сабагына келген балдар өздөрүнүн ушул күүгө болгон кызыгуусу артып, көп күйлөрдү черткенди үйрөнүп кетишет. Андан сырткары ата-энелер менен дагы аябай өзгөчө мамиле жасайт. Эмесе азыр биз сахнага чыгышыбыз керек. Ошон үчүн Атай Огонбаевдин Кыз кербез деген күүсүн чертели. Акылсыңарбы? Ошол күүгө азыр баарыбыз комуздарыбыз күүдөп экен. Кана угузуп койгулачы мага. Бирден. Кана. Кана эмесе азыр Кыз кербезди, Атай Огонбаевдин Кыз кербезин ойногондо бардыгыбыз кандай кылат экенбиз? Биринчи ля си до ре ми деп туруп колубузду оң жакка карай, кеңири таштайбыз, макулбу? Кеңири таштап анан кийин кайрадан экинчи кол ойнотууда бул жакка. Анан үчөөсүндө туруп чыканакты өйдө көтөрүп, бардыгыбыз татынакай кылып колубузду туурага ойнотушубуз керек. Анан бирдей темпте баарыбыз кичине шаңдуу, Кыз кербез, шаңдуу, анан кийин бирдей темпте татынакай кылып чертишибиз керек. Бардыгыбыз күлүп, жылмайып, элди карап, сулуу болуп отурабыз, Анан черткенде кандай кылып чертебиз? Кандай кылып чертебиз кана? Ляны басып туруп, Анан кийин көп катуу комуздун капкагына тийбестен, анан кол ойнотууларды кеңири кармап ойнотот экенбиз, Бул кызым аты Жылдыз. Бул кыз мага катышканына бир октябрдын аягында, ноябрларда эле келди. Анан келип эле эжеке мен ыр үйрөнөм дейт. Күү үйрөнүштү каалабайт экен, ыр гана үйрөнөм деп ыр үйрөтүңүз дегенден ыр үйрөттүм. Анан кече эле бизде мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам деген конкурска катышып, диплом алганга жетишти. Азыр эмесе ушул кыз Замана деген ырды аткарып ырдап берсе, кана? Şabır göbüyüp, mini barat zamana, ayarlantır toxtot boyu
Сулой барат замана, қанға той боз жыландай. Сулой барат замана, хей замана, ой заман ой. Мен эми буга чейин бир эле келечекте иштегеним жок. Мектептерде Шарыктагы 31-чи Жапалактагы 31-чи Курманжан Датка мектебинде дагы көп жыл иштедим. Кошумча иштейт болчумун албетте. Анан жаңы ошо окууну бүтүп келген жылдары жашымда Чолпонбай Төлөбердиев деп кеңештеги мектепке барып дагы иштеп жүргөм. Анан жаныбыздагы эле Циришкова 11-чи мектеп интернатына кирип иштеп жүрдүм. Семага кирип иштеп жүрдүм. Арасында эми кошумча иштеп жүргөмүн. Анан азыркы мезгилде болсо ушул шаардагы ажарлуу аялзат коомдук бирикмесинде ушу Шайыр апалар тобубуз бар. Ошол Шайыр апалардын тобунда катышып жүрөм. Ошолор менен чогуу ырдап жүрөм. Кийинки убакта ушул Бишкекке, Таласка барып келдик. Кыргыз элинин салт санаасын, үрп адаттарын ушу келечек уундарга үйрөтүү үстүндө иштеп келатабыз. Бактыгүл менен биздин ажарлуу аялзат тобу этно-фольклордук топ деп дагы аталып калганбыз бүгүнкү күндө. Анан Назира Алы кыздын проектисинин негизинде Шайыр апалар телефестивалдын болуп ошонун шылтоосу менен Бактыгүлдү издеп таап, анан Ош шаарынын атын чыгарайлы деп жалаң Ош шаарындагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын алдындагы мектептерден, анан ошол мектептердеги ата-энелерден, апалардан уюшулуп, анан ушул биз ажарлуу аялзаттуу уюшулуп калганбыз да негизинен. Анан Бактыгүлдө биздин арабыздагы эң чыгаан эжеке деп. Анан Бактыгүлдүн ушундай бир чынчылдыгы, балага болгон мээрими, чыныгы педагогикалык сапаты, анын ошол балдарга кыргыздын улуттук аспабы болгон 3 кылдуу комузду аябагандай мыкты үйрөткөндүгү. Анан бир эле комуз менен эле чектелбестен Бактыгүлдүн ушунчалык бир үнүнүн кооздугу, сонундугу баарыбызды суктандырат, таң калтырат. Бактыгүл эже мүнөзү токтоо, оор, баягы дүйнөсү түгөл, аябай асыл заада аял десем жаңылышпайм. Жана ошондой эле үнүнүн кооздугу, комуз менен коштоп ырдаганда андан дагы көркүнө чыккандыгы баарына белгилүү. Көп жылдан бери ушул жерде эмгектенип келет. Көптөгөн шакирттерди даярдады. Бактыгүл эже менен мен дагы искусство факультетинде бир агайдан чогуу билим алганбыз. Фахриддин Баяков агайдан билим алган комуз сабагы боюнча. Мен дагы ошол Фахриддин Баяковдо окуганмын. Анан көптөгөн эмгектерди жасады. Анан мен өзүм дагы ырдап жүрөм. Көбүнчө ушул ыр менин жан дүйнөмдө. Көлөмүң болуп кичине, өзүңдүн жатсаң ичине,
Körgözдөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге. Каранын